Стилдердин түрлөрү: көркөм стиль, илимий стиль, официалдуу иштиктүү стиль, публицистикалык стиль, ооз-эки сүйлөшүү стили. Көркөм стиль. Бул стилге көркөм чыгармалардын стили кирет. Анда улуттук тилдеги көркөм сөз каражаттары кеңири колдонулуп, бизди курчап турган чындык жаратылыш, адамдардын образдары, турмуштук кубулуштар, жаныбарлар, үрп-адаттар жана башкалар кирет. Элестүү, эмоционалдуу, экспрессивдүү сөздөр көп колдонулат. Учкул сөздөр, сырдык сөз, фразеологизмдер, антоним менен синонимдер, түрмөктөр, макал-лакаптар жана башка кеңири колдонулат. Көркөм стиль ооз-эки формада жана жазуу формада. Ооз-эки формада фольклордук чыгармаларда, башкача айтканда, эпос, элдигер, уламыш, жомок жана башка. Ыр, аңгеме, повесть, роман, поэма бул жазуу формага кирет. Көркөм сөз каражаттары: салыштыруу, жандыруу, эпитет, метафора, метонимия, синектога, литата, гипербола. Тилдик каражаттар: фразеологизмдер, диалектизмдер, архаизмдер, макал-лакаптар. Кептин түрлөрү: сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү. Илимий стиль илимдин жана техниканын тармактарынын өзгөчөлүгүнө ылайык атайын терминдер менен жазылган эмгектердин тили илимий стиль деп аталат. Иш кагаздарынын стилинин эки түрү бар: официалдуу иш кагаздарына указ, закон, устав, официалдуу эмес иш кагаздарын арыз, өмүр баян, ишеним, кат, справка, мүнөздөмө, күбөлүк жана башкалар. Публицистикалык стиль публицистикалык стилге информациялык, эл аралык кабарлар, радио берүүлөр, интервью, репортаж, газетанын баш макалалары жана башкалар кирет. Ооз-эки сүйлөшүү стили ооз-эки адабий стилдин нормасынан четтеп, диалектилер, жаргондор көбүрөөк колдонулат.